Bişkek bir adam, Bişkek. Bişkek'e bir adam sroçuna. Toktasan. Bişkek'e Alfart beni alıp keteyim mi? Alfart maçtasın bilmeysin mi sen? Oldursan abi sen kızık durbaysın. Men sana ayıp berem ошону. Точно Bişkek'e orasın. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Assalamu alaikum. Komfort жағынан Toyota Land Cruiser 200'den kalışpagan. Nazarыңыздарда Toyota Alphard unası. Japonya өлkөсүнүн ең популярдуу моделдеринин бири 5 эшиктүү 7 орунду премиум класстагы минивэн. Туугандар, таксисттер айтпаса деле өзүңүздөр билесиздер. Бул ак кабылан биринчи поколение 2002 жылы 2-4 объемдо 4 цилиндрлүү 160 аттын күчү менен чыккан. Ал эми 3 объемдо 6 цилиндрлүү 220 аттын күчү менен чыгарылган. 2003 жылдан гибрид системасы орнотулган. 2005 жылдан рестайлинг болуп өзгөртүлгөн. Өзгөчөлүктөрү: радиатор решеткалары чоңойтулуп, фаралардын ички көрүнүштөрү өзгөртүлгөн, алды арткы бамперлер жана 17 родной титан коюлган. Туугандар, экинчи поколение 2008 жылдан жарыкка чыккан. Ички жана сырткы көрүнүштөрү толугу менен өзгөртүлгөн. 2011 жылдан 3 поколение Таиланд, Кытай, Индонезия өлкөлөрүндө. Да что ты, черт побери, такое несешь? Европа тарапта, Россияда көргөзмөгө коюлган. 3 поколениянын фишкалары: 2-4 объемдо электромотор орнотулуп, 360 камера, адаптированный круиз контроль, акылдуу тормоз, салонунда массажный сиденье жана 11 дюймдук чоң экран орнотулган. Бул биздин ак кабылан 2008 жылы чыгарылган биринчи поколениянын рестайлинги. Узундугу 5 метр, кенендиги 1,85, бою мендей 1,90. Вот это поворот! Салмагы 2 тонна 650 килограмм. Бактын көлөмү 75 литр. Основной азыр 90% машинеде газ коюлган. Расходу трассада 10 литр, по городу 14 литрди ичет. Ар бир машина ар кандай ичет. Анын себеби 4 эч качан ажырабайт. Андан өзүңүздүн айдоо стилиңизге өтө чоң көз каранды. Себеби өтө оор машина. Комплектация 3 түргө бөлүнөт. Стандарт, люкс, премиум. Стандарт комплектация базовый 8 дюймдук AUX, Bluetooth системалары орнотулган. Двухзонный климат контроль арткы пассажирлерге дагы каралган. Люкс комплектация
3-5 объемда lüks versiyasında кездешет. Salonu жумшак жана эң жогорку сапаттагы материалдар менен жабдылган. Сиденьялар электрондук, мультимедиа системасы, 12 жуумдук сенсорный экран, Apple жана Android системасы. Жарык берүү фаралары, LED фараларда. Бул адаптированный круиз контроль, авариялык тормоз системасы орнотулган. Премиум комплектация. Электрондук олтургучтар. Керамикалык текстура. Күмүш жана алтын элементтери бар. AUX системасы. 14 жуумдук. Чоң экран. Сиденьялар. Массажный жана вентиляционный система. 360 камера орнотулган. A few moments later. Автопилот, парктроник жана арткы алдыңкы кыймылдуу аракеттерди көрүүчү системалар. Азыркы биздин унаанын комплектациялары: полный электропакет, мультируль, круиз контроль, автомат коробкада. Бул машина негизи Кыргызстанда семейный адамдарга өтө ыңгайлуу. Караңыздар, алыскы жолго чыкканда бул жерге телефондорду коюп койсоңуз болот. Кофени аласыз, бул жерге коесуз. Бардачоктор өтө чоң, бирок өтө көп. Ача бересиз, бул жерге барсетканы коесуз. Алыскы сапарга чыга бересиз. Люк бар. Бул жагында болсо арткы эшиктердин электрондук ачкычтары, электро зеркалалар. Эшиктеринде болсо чоң кармашкалары менен. Артында да люк каралган. Арткы сиденьяларды өзүңүздөр көрүп тургандай, ушундай кылып артты каратып койсо болот экен. Алыскы сапарда досторуңуздар менен жолго чыгып калсаңыздар. Артында да подоконниктер каралган. Стаканчык койчулары бар. Кышында кетсеңиздер, бул жерден жылуу аба, жайында кетсеңиздер муздак аба берип турат. Өзүңүздөрдү кадимкидей бир самолетто бараткандай элестетиңиздер. Досторуңуздар менен коурашып кеткенге өтө ыңгайлуу машина. Багаж болсо электрондук система менен ачылат. Ачылып турган кезде бул сиденьяларды көтөрүп койсоңуз болот. Же болбосо эки болтун алып коюп бир чоң үйдөй элестетип, коммерциялык ишке иштетсеңиздер дагы болот. Кайра кнопканы басабыз. Жабылды. Адатка айланган экскурсиябызды баштайбыз. Арткы камераны караңыздарчы бир. Даже чымынды көргөзөт го, чымынды. Бул машина элдер айтканчалык жумшак, жакшы машина көрүнөт. Жүрүү ылдамдыгы дагы жакшы. Сыртынан аябай бир чоң машина көрүнгөнү менен айдаганга өтө удобный машина экен. Алды арты айнектерин караңыздарчы. Адамга өтө ыңгайлуу.
2-4 aviomu үй бүлө менен айдаганга жарайт. Ал эми алыскы сапарга такси кызматында иштейм десеңиз 3-5 авиому жарашчуудай. Азыркы кырдаалга байланыштуу. Бул унааны алыңыздар же албаңыздар деп айта албайм. Себебин өзүңүздөр жакшы көрүп баамдап турасыздар. Бул унаа азыркы кырдаал болбогондо албетте сунуштамакмын. Ушуну менен биздин бүгүнкү чыгарылыш аягына жетти. Көрүшкөнчө. Жигит. Салам алейкум.